Саламатсыздарбы урматтуу бир туугандар, тоодогу насаатты улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен мыйзамдын максаты деген теманы карайбыз. Теңирибиз Ыйса Машаяк Матай 5-бөлүм 17-ден 20-га чейинки аяттарда мыйзам жөнүндө кийинки сөздөрдү айткан. Бул үзүндүнү бирге окуйлу. Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим. Мен силерге чындыкты айтып коеюн. Асман менен жер жок болмоюнча, бардыгы аткарылмайынча мыйзамдын бир да тамгасы, бир да белгиси жок болбойт. Ошондуктан ким бул осуяттардын эң кичинесин аткарбаса жана башкаларга да ошентип үйрөтсө, ал асман патшачылыгында эң кичинекей деп аталат. Ал эми ким аткарса жана үйрөтсө, ал асман патшачылыгында улуу деп аталат. Силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде силер мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден да адилеттүү болбосоңор, анда асман патшачылыгына кирбейсиңер. Роберт Геликс мындай деп жазган экен. Ыйса Теңир бизге жаңы мыйзам эмес, жаңы келишимди алып келген. Ал жаңы келишим аркылуу өз элинин күнөөлөрүн кечирип жана элдешүүнү жарыялап, өз ишин баштаган. Ыйса Теңир тоодогу насаатында байыркыларга мындай деп айтылганын уккансыңар, а мен силерге мындай деп айтамын деп бир нече жолу айткан. Бул аркылуу Ыйса Теңир бизге эмнени айткысы келген? Ыйса Теңир, мен мыйзамды жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим деп айтканда, муну менен бизге эмнени айткысы келген? Эгерде Ыйса мыйзамды аткаруу үчүн келсе жана аткарса, анда биз дагы мыйзамды аткарышыбыз керекпи? Биздин мыйзамга карата мамилебиз кандай болушу керек? Ыйса Теңирдин мыйзамга карата мамилеси кандай болгон жана ошондон биз дагы мамилебиз кандай болушу керек экенин үйрөнөбүз. Биздин мыйзамга карата мамилебиз кандай болушу керек? Жана мыйзамдын максаты эмне? Мыйзам эмне үчүн берилген? Мына ушул суроолорго бүгүнкү насаатта биз жооп издейбиз. Мисирден чыгуу китеби 20-бапта эң алгыч Кудай Муса пайгамбар аркылуу өз элине 10 осуятты бергенин биз жакшы билебиз. Ушул эле баптын 20-аятында бул осуят эмне үчүн берилгенин жана алар Кудайдан коркуп жана күнөөгө батпаш үчүн берилгендигин көрө алабыз. Кийинки баптарда 10 осуяттан сырткары ар кандай мыйзамдар берилгенин жана аларды Муса пайгамбар элге айтып бергенин окуйбуз. Чыгуу китеби 24-бап 3-аятта элдин жообу төмөнкүдөй болгон. Ошондо бүт эл бир ооздон Теңир эмнени айтса, ошону аткарабыз деди. Забур китеби 18-бөлүм 8-аят мыйзам жөнүндө мындай дейт. Кудайдын мыйзамы жеткилең, ал жанга күч берет. Теңирдин сөздөрү туура, жөнөкөйлөрдү акылдуу кылат. Демек, Кудайдын мыйзамы жеткилең, туура жана ал жанга күч берет, жөнөкөйлөрдү акылдуу кылат. Римдиктер 7-бөлүм 12-аятта мындай деп жазылган. Ошондуктан мыйзам ыйык, осуят да ыйык, адилет жана жакшы. Демек, бул аяттардан мыйзам ыйык, адилет жана жакшы экенин көрдүк. Анда мындай суроо жаралат. Эгерде мыйзам ыйык, адилет болсо, анда ал күнөөкөр адамды дагы ыйыктап, адил кыла алабы? Күнөөкөр адам мыйзамды аткаруу менен Кудай алдында адил, ыйык боло алабы? Галаттыктар 3-бөлүм 11-аятта буга мындай деп жооп жазылган. Мыйзам аркылуу Кудай алдында эч кимдин акталбастыгы белгилүү. Анткени адил адам ишеними аркылуу тирүү болот. Ал эми ушул эле кат 2-бөлүм 16-аятта мындай деп жазылган. Бирок адам мыйзамды аткаруу менен эмес, Ыйса Машаякка болгон ишеними аркылуу гана акталарын билебиз.
Ошондуктан биз да мыйзамды аткаруу менен эмес, Машаякка ишенүү аркылуу акталыш үчүн Машаяк Исага ишенип калдык. Анткени мыйзамды аткаруу менен эч бир адам акталбайт. Бул эки үзүндүдөн биз мыйзамды аткаруу аркылуу эч бир адам Кудай алдында адил боло албастыгын, Иса Машаякка болгон ишеним аркылуу гана акталарын билдик. Андай болсо, мыйзам эмне үчүн берилген? Мыйзамдын максаты эмне болгон? Римдиктерге жазылган кат 7-бөлүм 7-аятта мындай деп жазылган. Анда эмне демекчибиз? Мыйзамдын өзү күнөөбү? Албетте жок. Бирок мыйзам болбогондо мен күнөө эмне экенин таанып билмек эмесмин. Эгерде мыйзамда бирөөнүкүнө көз артпа деп айтылбаса, мен көз артуу эмне экенин түшүнбөйт болчумун. Демек, бул аяттан мыйзам бизге күнөөнү көрсөтөрүн, күнөөнүн күнөө экенин көрсөтөрүн билдик. Мыйзам болбогондо биз күнөө эмне экенин билбейт элек. Мыйзамдын максаты күнөөнү көрсөтүү. Ал эми Галаттыктар 3-бөлүм 24-аяттан мыйзамдын эң негизги максатын көрө алабыз. Ошентип, ишеним аркылуу акталышыбыз үчүн мыйзам биз үчүн Машаякка жетелеп келүүчү болду. Демек, мыйзамдын максаты, негизги максаты бизди Машаякка жетелеп келүү, Машаякка жол көрсөтүү. Мыйзамдын өзү жаман эмес, жакшы нерсе, адил, ыйык экенин. Бирок мыйзам бизди ыйык, адил кыла албастыгын, бизди күнөөдөн куткара албастыгын көрдүк. Мыйзам биздин күнөөлөрүбүздү гана көрсөтөт жана бизди Машаякка жетелеп алып келет. Мыйзам айтат: мен силердин күнөөлөрүңөрдү көрсөтөм. Бирок мен силерди күнөөлөрүңөрдөн куткара албайм. Бирок ким силерди күнөөлөрдөн куткара аларын көрсөтөм, дейт. Бизди Машаякка жетелеп алып келет. Мына, мыйзамдын эң негизги максаты ал биздин күнөөкөр экенибизди көрсөтөт жана бизди жогоруда окуганыбыздай, мыйзамды аткаруу менен Кудай алдында эч бир адам актала албастыгын көрсөтөт жана бизди Машаякка жетелеп алып келет. Мыйзам биз үчүн Машаякка жетелеп келүүчү, жол көрсөтүүчү. Ал эми Галаттыктар 2-бөлүм 16-аяттан биз адам мыйзамды аткаруу менен эмес, Машаякка болгон ишеними аркылуу гана акталарын билдик. Матай 5-бөлүм 17-аятка ылайык, Иса Машаяктын мыйзамга карата мамилеси кандай болду? Ал мыйзамды эмне кылды? Ал мыйзамды аткарды, толугу менен аткарды. Биз аткара албаган мыйзамды биз үчүн аткарды. Ал эми Галаттыктар 3-бөлүм 13-14 чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Ыбрайымга берилген бата Иса Машаяк аркылуу бутпарастарга да берилиши үчүн жана биз ишеним аркылуу уадаланган рухту алышыбыз үчүн. Машаяк биздин ордубузга каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. Анткени ыйык жазууда жыгачка асылган ар бир адам каргышка калган деп жазылган. Иса Машаяк бизди мыйзамдын бийлигинен, мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарыш үчүн биздин ордубузга каргышка калды. Биз үчүн мыйзамды аткарып, биз үчүн айкаш-чыгачта курман болду. Биз ишеним аркылуу уадаланган ыйык рухту алышыбыз үчүн Машаяк биздин ордубузга каргышка калды. Биз Чыгуу китебинен көргөнүбүздөй, еврей эли мыйзамдарды аткарабыз деп шашылыш убада бергенде алар тупикке кептелгенин түшүнүшкөн. Эл Муса аркылуу берилген мыйзамды аткарган адам гана жеткилең болоорун, ал эми адам өз күчү менен мыйзамды аткара албастыгын түшүнгөн. Бул учурда Исраил эли эмне кылышы керек эле? Эл Кудайдын алдында күнөөсүн мойнуна алып, тоо кылганын ордуна
мыйзамды өздөрүнө ылайык, өздөрүнүн пайдасына ылайык талкуулап баштаган. Ошондой эле Исанын убагындагы диний жетекчилер, фарисейлер дагы ыйык жазууну тигини кылба, муну кылба деген 365 тыюу салуулар жана тигини кыл, муну кыл деген 250 эрежелер менен талкуулап алышкан. Эгерде адамдар Кудайга жаккысы келсе, ушуларды аткарышы керек деп алар үйрөтүшкөн. Динчилдик же фарисейчилдик ыйык Кудайдын жана анын мыйзамынын чыныгы талаптарын, чыныгы маңызын айланып өтүү үчүн ар кандай мыйзамдарды, эрежелерди ойлоп табышкан. Ошондуктан Иса Теңир Матай 5-бөлүм 20-аятта мындай деп айткан: силерге чындыкты айтып коеюн, эгерде силер мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден дагы адилеттүү болбосоңор, анда асман патшачылыгына кирбейсиңер. Фарисейлер мыйзамды өздөрүнүн пайдасы үчүн талкуулашканда, аларды мыйзамдын маңызы, мыйзамдын руху эмес, мыйзамдын формасы, мыйзамдын сырткы тамгасы кызыктырган десек болот. Ал эми мыйзамдын маңызы, мыйзамдын руху чын жүрөктөн чыккан сүйүү. Мына ошондуктан Иса Теңир Матай 5-бапта силер байыркыларга мындай деп айтылганын уккансыңар. А мен силерге айтамын деп айтканда, анын формасы жөнүндө эмес, анын чын жүрөктөн чыккан маңызы жөнүндө айткан. Аны чын жүрөктөн аткаруу жөнүндө айткан. Анткени Матай 5-бапта айтылган киши өлтүрүү, жек көрүү, ойноштук, ажырашуу, аял кишиге кумарлануу жана келишпестиктер эң алгач жүрөктө, жаман ойлор жүрөктө пайда болот. Ошондуктан бул осуяттарды Иса Машаякка болгон ишеним аркылуу жаңы жүрөккө ээ болгон адам гана аткара алат. Ал жаңы жүрөккө жана жаңы мүнөзгө ээ болуу байыркы мыйзам келишим убагында эле убада кылынган. Жеремия 31-бөлүм 31-ден 33-кө чейинки аяттарда бул убада жөнүндө мындай деп жазылган: мына күндөр келе жатат, дейт Теңир. Ошол күндөрү мен Исраил жана Жүйүт менен жаңы келишим түзөм. Бирок бул келишим алардын ата-бабалары менен түзгөн келишимдей эмес. Мен ал келишимди алардын ата-бабаларын Мисир жеринен алып чыгыш үчүн аларды колдорунан алган күнү түзгөм. Мен алар менен түзгөн келишимди бузбасам да, алар менен ошол келишимимди бузушту, дейт Теңир. Бирок ошол күндөрдөн кийин мен Исраил менен мындай келишим түзөм, дейт Теңир. Мен өзүмдүн мыйзамымды алардын ичине салам. Аны алардын жүрөктөрүнө жазам. Алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болот. Бул үзүндүдө Кудай байыркы мыйзам келишим убагында эле жаңы келишимди убада кылып жатат. 33-аятка ылайык Кудай: мен өзүмдүн мыйзамымды алардын ичине салам. Аны алардын жүрөктөрүнө жазам. Алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болот, дейт. Байыркы келишимде Кудайдын мыйзамы таш лоокторго жазылган болсо, ал эми жаңы келишимде Кудайдын осуяттары алардын жүрөктөрүнө жазылат деп убада берилип жатат. Ал эми Жезекиел 36-бөлүм 26-27 аяттарда бул убада жөнүндө мындай деп айтылган: силерге жаңы жүрөк берем, ичиңерге жаңы рух салам. Силердин денеңерден таш жүрөктү алып салып, эт жүрөк берем. Силердин ичиңерге өз рухумду салам. Силерди менин мыйзамдарым менен жүргүдөй, менин буйруктарымды сактагыдай жана аткаргыдай кылам. Ал эми бул үзүндүдө эң сонун убадалар берилген. Мен силерге жаңы жүрөк берем, дейт. Ичиңерге жаңы рух салам, дейт. Силердин денеңерден таш жүрөктү алып салып, силерге эт жүрөк берем, дейт. Силердин ичиңерге өз рухумду салам. Силерди менин мыйзамдарым менен, менин буйруктарым менен аткаргыдай, аларды сактагыдай кылам, дейт. Демек, жаңы жүрөк, жаңы мүнөз жана эң негизгиси
Кудайдын руху бизге анын осуяттарын чын жүрөк менен аткарганга күч берет. Ошентип биз мыйзамдын максатын, анын максаты күнөөнү көрсөтүү жана бизди Машаякка жетелеп келүү, Машаякка жол көрсөтүү экенин көрдүк. Мыйзам өзү жаман нерсе эмес, жакшы нерсе, адил, ыйык экенин, бирок мыйзам бизди ыйык жана адил кыла албастыгын, бизди күнөөдөн куткара албастыгын көрдүк. Мыйзам бизге Кудайдын ыйыктыгын көрсөтөрүн жана өзү менен келишимге кирген өз элинен ал эмнени талап кыларын көрдүк. 1 Петр 1-бөлүм 15-16 аяттарга ылайык, ал өзү ыйык болгондой эле өз элинен ыйыктыкты талап кылат. Жана Ыйса Машаякка чын жүрөктөн ишенип, аны менен жаңы келишимге кирген адам гана жаңы жүрөккө, жаңы мүнөзгө жана жаңы рухка ээ болуп, ошол рухтун жетеги менен жашаганда гана күнөөнү жана мыйзамдын каргышынан бошонуп, Кудайдын осуяттарын аткара алаарын көрдүк. Сиз Ыйса Машаяк менен жаңы келишимге кирип, жаңы мүнөзгө, жаңы жүрөккө ээ болдуңуз беле? Анын ыйык руху сизде жашап жатабы? Адам өңүнө карайт, ал эми Теңир жүрөгүнө карайт. Эмки насаат сөздө биз ушул жөндө карайбыз. Көрүшкөнчө.